Кимге пайда, кимге зыян? Мигранттарды иштетип, акчасын бербей койгондугу үчүн акчаны бербей койгон кишинин унаасына бензин чачып, унаасын өрттөп салышкан. Бул окуя Москва шаарында болгон. Плохие новостинин жазылган маалыматтарына таяна кете турган болсок, өрттөгөн адамдар 2 күн өтпөй эле кармалышкан. Соттолуп канча чыгым кетти дегенде 1.700.000 рубль өрттөгөн адамдар төлөп беришкен. Жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны басып, биздин каналга мына минтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Аял менен 4 айлык ымыркай кырсыктан көз жумду. 7 январ күнү түндө Ош Баткен Разаков жолунда үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Hyundai Sonata унаасынын 32 жаштагы айдоочусу каршы тилкедеги Volkswagen Golf машинасы менен кагышкан. Натыйжада экинчи машинадагы 50 жаштагы аял жана 4 айлык ымыркай каза болгон. 2 киши үйүнө жиберилип, дагы 5 адам ооруканада экени айтылды.